Урматтуу достор, я здесь. Анткени биз мукбангка келип ушундай корейский чыныгы рамен жеген табыз. Бул раменду көргөндө мен мындай как будто деген прикол бар го, как будто айылда кезинде эстеп кетип атам да. Бисмилла деп жейин. Но мону көрүп аткандар болсо жөн эле кой дейт болушу мүмкүн, бирок аракет кылып көрөйүн, Бул менин биринчи жолу достор. Бисмилла. Жеген адам арманда калбайт. Дайырды жейин, полный эле жей берейинчи. Биз нарындыктар өзү мындай комплимент айта албайбыз да оңой мененчи. Биз как есть айтабыз. Тамак вообще супер болуптур. Макс Пайке жазаганбы или Жубай жазаганбы точно билбейм, но супер болуптур рамен. Макс Пайке мени келет деп 1 литр куйдуруп койгон го. Так, бисмилла. Булун жеп көрөлчү, бул не болду экен? Bunun da özgöçө даамы бар экен. Көнүп калган жаныбыз болбойт экен, кайрадан эле вилка менен урат экенбиз. Жөн келбей үйдөн вилка ала келген болот, көрүңүздөр. Вилка менен быстро. Сүйлөп эле тамак жеген келе берет го. Көрүп отурган сиздерге да скучно болбосун. Мен повардыкын окугам мурда. Повардыкын окуганда ушуна биз европейский кухняда иштеши элек да, европейский кухняда иштегенде өзүбүз жазып аткан тамактарды жебей, биз дайыма рамен заказ кылчубуз да. Но аны менен бунун айырмасы асман менен жерде экен чындыгында. Если заказ кылсаңыздар, Макс Пайке кайрылсаңыздар болот сөзсүз. Бир нерсе эсиңиздерде болсун. Айылда мындай кошунан үйүнө кирип калсаң, кокус чоң апалар чыгып калса, үйүндө нан жок болуп калса, жок дегенде сармай ос тийгизет го. Сармайды да жөн бербей ушундай чоң кашык менен алып туруп, "Кел балам" деп ос тийгизет го. Уялганыңан жейсиң го. Ошол сыяктуу мен дагы острый жей албайтам. Анан апалардын сармайын ос тийип койгондой, ушул жерде тамакты да ос тийип коеюн. Бунун атын не экенин унутуп калдым. Бирок мен сиздерге сөзсүз айтып коем, эмне тамак экенин. Артынан алып үйейин эми келиңиз. Бүт клеткаларын койгон кетет го, клеткалар. Пранк тартып жүргөндө ушундай тамактарды өлө сагынасың да. Мисалы биздин видеолор 10 мүнөттүк, 15 мүнөттүк болсо, биз ошону 5 саатта тартабыз да. Ошонун арасынан 15-20 мүнөттүк араң жакшы кадрлар чыгарабыз. Если ушундай постоянно рамен жеп турсам, анда сонун пранктар чыгарчыдаймын да сиздерге. Макс Пайке сомнение болот, потому что мен жей албай калат ушунун баарын депчи. Просто мен Макс Пайке айткан берсин, я раньше спортом занимался. Деле орусча сүйлөй бергенсиң. Мурда спорт менен машыкчымын. Ошону сыңары спорт менен машыккандан кийин тамакты аябай көп жеп каласың. Потому что бул тамактын баары каяка кетет? Курсак эмес, кыздар ойлоп албала, пресс менен булчуңга кетет да. Аш барган жерге дарт барбайт деп коет. Тамакты жакшы жеңиздер.
Айтамын анан ей. Бұл вообще алма майонез. Алмасыз майонезден беріп қойыңызшы деп заказ қылсаңыздар болады екен. Вообще соның екен. Вот достар, көре алды. Мен мұны білгенден бұрда әле келмей екен. Ақырғы тартқан пранкымда дудуктун ролін атқардым, анан кейбір комментарийлерді оқып қалып оттым. Мүнт беле ойсоң болмо, дудуктарды шылдыңдап деп. Біз деген дудуктар менен ар дайым сүйлөшүп турабыз. Бул идеяны ошо дудуктар менен сүйлөшүп, аларда таарынып калбагыдай кылып тарттык. Потому что чындыгында Кудай сактасын, бардыгы сүйлөйбүз, көзүбүз көрөт. Анан аларга дагы бул мына соц эксперимент катары болуп калды. Аларга да элдер жардам береби же бербейби депчи. Биз видео көбүн чыгарган жокпуз. Жардам бербей басып кеткен элдер да көп болду. Жардам бергендер да көп болду. Бирок жардам бергендерди көрүп алып ушундай сүйүнөт экенсиң да. Ошо эме болуп атам. Мен бул жашоодо максатты аябай чоң коюш керек экен да. Эгерде сен кичинекей максат кое алсаң, эми бул Макс Баке эмес. Жашоого болгон максатчы. Кичинекей максат кое алсаң, ага сен бат эле жетип калышың мүмкүн да. Бирок ошондон нары сага максат коюш абдан оор экен. Ошондуктан максатты кенен коелу. Кореяга барып, мен максат койдум буюрса. Ошо рамионду ким чыгарган, ким ойлоп тапкан, ошол кишиге жолугуп килейин деп. Мындан 4 ай мурда менде режим бар эле да. Арак куюп аткандай эле болду. Режим метам. Эртең менен туруп, чуркамай. Эртең менен саат 6-да башталат, бирок кечки 12-ге чейин бардыгы пландалуу. Жада калса саат мынчада душка түшөм, мынчада китеп окуйм, мынчада жумушка барам, мынчада встречам бар, мынчада бул видеону көрөм, мынчада клиенттер менен жолугам. Ошонун бардыгы расписание катары жазылчу да. План жок, вообще жашай алчу эмесмин, элестете алчу эмесмин. Но могу бизге болуп өткөн акыркы кырдаал адамды аябай жалкоо кылды да. Уже 4 айдан бери эртең менен туруп чуркай албай калдым. Биринчиден. Экинчиден карантинден кийин эч нерсе желание жок болуп калды. Үчүнчүдөн биз тарткан видеолордун просмотрлары кетпей калды. Но бул убактылуу эле нерсе, негизи ден соолугубуз жакшыга карагылачы, мына бардыгы жакшы. Ар бир кирген тамакты сезип атабыз дагы. Кудайга шүгүр деп жашай берели. Баса достор. Эгерде комментарийге канат мыкты жейт экенсиң деп ким жазса, менден 200 единица салып коем. Даяр болмосуздар. Мен анан бул видеону чыкканда карайм, канат мыкты жейт экенсиң деп мына смайликтер менен сону көркөмдөп жазса. Аракет кылыңыздар, Ушинтип кашыктап иче берип тазап кетебиз да биз вот. Классный шорпо деген сөздү уктуңар беле? Бүт калтырбай жеп койтсуң, урушпаса болду.
эртең менен туруп алып ичсең абдан сонун экен да. Орустардын водкасын деп. Ойлоңуздар, ара чоотуп суу ичип атабыз чисто. Ошол мага Макс байке чалып калгандан абдан сүйүндүм. Мен бул проектти ар дайым YouTube каналдан көрүп, ал жактан, конечно, элдерди карабайсың, тамакты карайсың да, ушул жерге барып качан мен да жейм деп суктанышам да. Жаштын тилегин берет дейт. Ушинтип жеп отурабыз. Бизди негизи эфирге чакырат да. Анан эфирге чакырганда суроо берет, анан биз суроого жооп бергенге көнүп калыптырбыз. Бул жагы как будто болот деп эч ким суроо бербейт, эмне сүйлөрүн билбейсиң. Чисто импровизация экен да. Андыктан бул да өзгөчө нерсе. Чындыгында эч ким көрүп атат да коркпойсуң, сүрдөбөйсүң, тартынбайсың, кандай суроо берет деп ойлонбойсуң. Всё, тамагың ич, кет и всё. Баса достор. Жакында шайлоо келе атат. Шайлоого да бизге да аябай көп сунуштар түшүп атат. Биздин партияга иште, мындай иште деп, жана биз команда менен сүйлөшүп атабыз, кандай кылабыз депчи. Бирок ошо сунуштагандардын арасында биз деген ушуга чейин 1000 сомдон бергенбиз, эми 2000 сомдон кылсак элдер добуш салат экен дейт. Биз 5 жылдык болгон келечекти, 5 жылдык убакытты биз 2000 сомго сатып атабыз. Если оор айтсам кечирим сурайм. Биздин үлгү алчубуз Чубак ажы агай устатыбыз да айтты. 2000 сомго кимдер сатылат билесиздер да. Андыктан келиңиздер ушу шайлоомду таза өткөрөлү. Эгерде өзүм депутат болсом, мени шайлаңыздар. Мен депутат болсом, эчтеке жебейт болчумун, только тамак эле жейт болчумун, бирок акча жебейт элем да достор. Уже добавка сураш керек болуп калды окшойт. Урматтуу достор, рахмат, баарыңыздар жакшы комментарий жазып атасыздар, бизди абдан сүйүнүп атабыз. Жалпы көрүп аткандарга мукбангка келсеңиздер болот. Эгерде Макс байке чакырса да, келип ушундай тамактар жесеңиз болот. Чындыгында мен эми 2 күн тамак иче албайм. 1,5 литр рамен жедим окшойт почти. Анан баарыңыздарга ийгилик, элибизде тынччылык болсун. Бул жашоодо канчалык байлык топтобосок дагы, канчалык миллионер, миллиардер болсок дагы, ал эң байлык эмес экен, эң байлык, эң башкы байлык бул жүрөктүн тынччылыгы жана бир туугандарыбыз жанымда болсо, жаныбызда болсо, жана ошондой үй бүлөбүз аман болсо, ден соолугубуз чың болсо, элибизде тынччылык болсо, ошол биз үчүн чоң байлык экен. Сиздер менен болгон Канат Шабданбеков, Мукбанг программасы, калтырбай көрүңүздөр. Вау! Это салфетка бар эмеспи? Без салфетка вообще неприлично, да?